Салам достор, кайрадан сиздер менен «Эки дарыгер» аттуу подкаст назарыңыздарда. Алпар учулары Исмаилов Эрмек жана мен Житмишева Бигимай. Бүгүнкү биздин темабыз коронавирустун кантип дарылап жатышат. Бүгүн биз мындай кылайлы деп чечтик. Көптөгөн суроолор биздин угуучуларыбыздан келип жатат. Ошондуктан бардык суроолорду менин кесиптешим Эрмекке узатайлы. Себеби дегенде бир гана жолу эмес, 2 жолу кызыл зонага кирди. Менимче толугу менен ичинен көрүп чыкты деп жаңылышпаймын. Ошого жакшы жоопту сиздерге берет. Аны эмесе биздин биринчи сурообуз. Азыр Кыргызстанда дарылоо протоколу кандай? Саламатсызбы, Бегимай? Сурооңузга чоң рахмат. Албетте бул эң көйгөйлүү суроолордун бирөөсү эсептелинет протокол боюнча. Себеби азыркы учурга чейин баягы толук түрдө протоколдор мындай ушул протокол менен иштейбиз деп иштелип чыга элек. Албетте бар биздин бүгүнкү күндө колдонуп жаткан протоколубуз бул 4-ч протокол. Ал жерде баягы салыштырмалуу 1-2 протоколго караганда бир канча жакшы. Себеби ал жерде коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптар жеңил түрүндө ооруганда ал жерде баягы антибиотиктерди колдонбош керек деген кеңештер бар. Андан соң антибиотиктерди бир гана ошол бактериалдык инфекция кошулганда гана колдонгула деген кеңештер бар. Бул абдан жакшы. Себеби 1-2 протоколдордо бейтап коронавирус илдетине чалдыкканда эле антибиотиктер менен дарылап баягы антибиотик резистентность деген жаралган. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү протоколубуз биздики 4-ч протокол, 5-ч протокол иштелип жатат. 5-ч протоколдун жаңы кеңештери бул баягы бейтап ооруган коронавирус илдетине чалдыккан бейтап баягы канынын плазмасын алып дарылоо ыкмасына кеңеш берип жатат. Бул дүйнөлүк изилдөөлөр боюнча бир эффективдүү дагы бир жол экен деп эсептелинет. Ошондуктан азыркы учурдагы протокол биз ошол 4-ч протокол менен иштеп жатабыз. Рахмат, Эрмек. Жооңузга биздин экинчи сурообуз антибиотик жана вируска каршы дарылар же болбосо противовирусный дары деп коебуз. Качан ичиш керек? Бул дагы көйгөйлүү маселелердин бирөөсү. Себеби мен сизге мурдагы эпизоддо айтып кеткендей, баягы коронавирус илдетине чалдыгып калсаң эле элдин баары эле ошо антибиотик менен противовирусный дары ич деп баягы психологиялык басым жасап коюшат экен да. Андан соң кээ биркилери ошол басымга туруштук бере албаса, ошо антибиотиктер менен противовирусный дарыларды ичип, абалны тескерисинче начарлатып койгон учурлар көп кезигип жатышат да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ошол противовирусный дары бүгүнкү күндө коронавируска каршы толук түрдө иштелип чыга элек. Вакциналар иштелип жатат. Бирок ал вакциналар дагы азыркы күндө толук эффективдүүсү барбы жокпу мындай анык эмес. Ошондуктан кимдир бирөө сизге противовирусный дары берсе, аны ичпегенге толук акыңыз бар. Себеби мен айтып кеткендей, анын эффектүүсү азыркы учурда мындай далилденет. Антибиотик боюнча мынтип айтып кетет элем, антибиотикти сунушташ үчүн атайын көрсөтмөлөр болот. Бул дегени баягы кандын анализинде өзгөрүүлөр болсо, сезгенүүлөр болсо, ошол учурда гана дарыгер сизге антибиотик кеңеш бере алат. Андан соң баягы компьютерный томографияда пневмония деген диагноз коюлса, андан соң баягы экинчи бактериалдык инфекция кошулган учурда гана антибиотикти колдонсо болот. Ага чейин ал антибиотиктин колдонуунун кажети жок. Ошентип мен айтып кетет элем. Абдан жакшы кеңештер болду. Биздин кийинки сурообуз бул кандай анализдерди тапшырыш керек? Ошол бул сиз айткандай эле бүт эле сиз мындай эң орчундуу суроолорду берип турду биздин угуучуларыбызчу. Себеби бул анализ боюнча дагы бир топ маселелер бар. Себеби коронавирус илдетине чалдыкты десе эле кээ биркилер толтур анализдерди, кереги жок анализдерди эле тапшырып алат экен. Бул жерде мен айтып кетет элем, атайын бир канча анализдер бар да. Ошону тапшырсаң, коронавирус илдети сенин организмиңде кандай түрдө өтүп атат? Жеңил түрүбү, орто түрүбү, оор түрүндө өтүп атканын анык билесиң да. Мисалы үчүн, эгер сизде жеңил түрүндө өтүп жаткан болсо, анда кандын жалпы анализин эле тапшырсаңыз болот. Эгер сиз мындай жаш кураттуу болсоңуз да. Эгер 40 жаштан ашып, жанагындай кошумча ооруларыңыз, өнөкөт оорулар болсо, анда атайын баягы орусча айтып кетет, свертинг, кандын баягы иштөө функциясынын кошумча анализдери бар. Ошондо гана ошол бир 3-4 анализди тапшырсаңыз, ошол учурда гана мындай бир жыйынтык көрүлөт. Кээ биркилер болсо, ооруп калса эле баягы акчасы көппү билбейм, бирок акча деле көп эмес, элибиздечи. Бир 10 000 сомдук, 15 000
миң сомдук анализдерди тапшырып, барып эле баягы бир мисалы үчүн бүгүн ооруп калса, эртең эле барып чуркап эле анализдерди тапшырышып атат да. Андай эмес. Бул ооругандан кийин тапшырганда дагы бир 4-5 күн өтүш керек да. Себеби ал вирус кире эле баягы кандай жыйынтык болуп атканын биз билбейбиз да. Ошондуктан бул анализ тапшыруу боюнча дагы абдан кунт коюп, мындай көйгөйлүү бир маселе катары эсептеп анан кийин тапшырыш керек деп ойлойм да. Туура айтасыз. Биздин кийинки сурообуз компьютердик томография жөнүндө экен. Буга чейин сиз бир аз четин айтып кеттиңиз, бирок азыр кайсы убакытта, кайсы учурда компьютердик томографиядан өтүш керек, ошону азыр тагыраак айтып берсеңиз. Рахмат. Компьютердик томография же рентгенди өтүү бул дагы ооруп калсаң эле эртең өтүп коюу деген суроо турбаш керек да. Себеби бул дагы организмде, мен сизге айтып кеткендей эле анализдер боюнча, организмде вирус кирип өзгөрүү, кандайдыр бир өзгөрүү болуп, баягындай бир жыйынтык көрүш үчүн бул кеминде бир 5-6 күн керек да. Ошондо гана мындай, эгер мисалы үчүн абалыңыз начарлап жаткан болсо, 6 күндөн кийин деп айталы. Ошондо мындай демиңиз кыстыгып, пульсуңуз же сатурацияңыз, сатурация деп аябай мындай 50-50 арасында пульсоксиметр деген мындай терминдер абдан көп колдондук го. Ошондо сатурацияңыз, кычкылтектин көрсөткүчү организмде 90дон ылдый болуп жатып, демиңиз кыйналып, түнү бою уктай албай калган учурда, ошондо мындай компьютердик томография өтүү маселеси каралат. Бул дагы бирок дароо эле мындай өтүү керек эмес да. Себеби биринчи иретте дарыгер компьютердик томографияны сунушташ үчүн мындай төмөндөгү кадамдарга барыш керек. Бул биринчи иретте анализ тапшырыш керек. Андан соң анализден кийин жалпы абалын караш керек. Ошол көрсөткүчтөрдүн натыйжасында эгер баягы өтүү абзел же абзел эмеспи деген маселе болгондо, ошондо гана өтүш керек деп ойлойм да. Ага чейин эгер сиз жеңил түрүндө өтүп, дем алууңуз кыйналбай, жакшы эле дем алып жаткан болсоңуз, уйкуңуз жакшы болсо, бир гана дене табыңыз көтөрүлүп, бир 2-3 күн анан токтоп кала турган болсо, компьютердик томографияга өтүүнүн шашылыштын кереги жок. Себеби бул дагы зыяны бар. Себеби облучение деп орусча айтат го. Баягы облучениянын зыян жагы бул, мисалы үчүн, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да. Эгер тез өтө турган болсочу, мисалы үчүн онкопроцесстерге деле алып келиши мүмкүн, эгер бул компьютердик томографияны көп-көптөн өтө турган болсо. Ошондуктан мен угуучуларга айтып кетет элем, шашылбаңыз, өзүңүздүн абалыңызга карап, андан соң ошол компьютердик томография же рентген легкихти өткөнгө кадам таштаңыз. Рентген жөнүндө айтып кеттиңиз, ичине күтүп туруш керек 6 күн деп. Рентген буну деген 2-3 күндөн кийин эле тартыш керек да, өпкөнү тартып анан абалын көрүш керек. Томографияга кичине шашылбай эле койсун. Менимче рентгенди мынтип айтып кетет элем да. Мисалы үчүн жаш адам болсо, 30 дейли, жашы 30 жашта, дени сак, жакшы, анан дене табы ошол 3 күн бою 37,5, 38,5 болуп турат, андан соң нормал болуп калса, анда өтүүнүн кажети жок. Эгер өпкөсү ооруп, мисалы көкүрөгү ооруп жатса, анда барып тартыш керек, туурабы? Тартыш керек, бирок андан алдын анализ тапшырып коюш керек да. Себеби ошол жерде өзгөрүү болуп, баягы воспаление, лейкоциттер көп болуп, соясы көп болуп жаткан болсо, ошол учурда рентгендин маселеси болот. Бирок 3 күндүн ичинде чоң бир өзгөрүү болуп кетпейт деп мен ошол өзүмдүн мындай жеке тажрыйбам боюнча ошентип ойлоп атам да. Себеби мен жакында эле бир мисал келтирейин. Бир таанышым ооруп калып, 3 күндөн кийин эле дароо эле компьютердик томография өтүп салыптыр да. Ал жерде таптаза, эч нерсе жок. Рентген дагы өтпөптүр, компьютердик томография. Андан соң абалы жакшы болбогондон кийин 10 күндөн кийин кайра рентген томография өттүр да. Кайра эле таза эле. Бул дегени 10 күндүн ичинде 2 жолу ушундай өзүнө облучение алды да. Бул албетте тез көрүнүш. Ошондуктан сиз айтканыңыз да туура, бирок бул нерсени жамаат менен, дарыгер, бейтап, дагы бир дарыгердин кеңеши менен гана мындай чечиш керек деп ойлойм да. Мындай абдан мындай орусча айтканда серьезный кадамдардын бирөөсү да. Демек өзү эле бейтап өзү чечип барып, анан тартылып, же болбосо анализдерин берген болбойт экен, достор. Туура. Эми кичине окшошту биздин кеңештерибиз. Эми акыркы бир суроо бар экен. Реабилитация канча убакытты камтыйт деген суроо. Рахмат. Бул реабилитация деген маселе дагы абдан орчундуу маселелердин бирөөсү. Себеби мен өзүмдүн жанагы коронавирус илетине чалдыккан учурдагы реабилитацияда бир аз маалымат айтып кеттим, бирок азыркы учурда толугураак айтып кетейин. Коронавирус илетине чалдыккандан кийин кайра баягы өзүбүздүн
кадимкидей жашообузга кайтууну шашылбашыбыз керек. Себеби коронавирус бул грипп эмес, бул ошо сасык тумоо эмес. Сасык тумоодо биз 7 күн ооруп эле кайра жакшы болуп кетип, ошо бутубузда деле өтүп кетет да бул ооруч. Коронавирус илдетине чалдыкканда бул өпкө сезгенет, анан кайра калыбына келүүсүнө бир топ убакыт керек. Жок дегенде 3 ай убакыт керек. Биздин элибиз эмне кылып атат? 14 күн ооруп эле жакшы болуп, бир аз жакшы болуп калса, жакшы болуп калдым. Демек, жумуштарым жасап, же башка, мисалы үчүн баняга, же чуркап, дагы башка бир кадам кыймыл аракеттерди жасай берсем болот экен деп, ал ошол кыймыл аракеттерди жасап, оорусун кайра күчөтүп алып атат. Мисалы үчүн мен бир жайында баягы элдер жакшы боло эле келип, ысык көлгө барып, сууга түшүп, кайрадан ошо пневмониянын өөрчүп кеткен абалы менен бизге келип каза болуп калган учурлар да болду. Жакшы болуп, бирок бир топ убакыт кеткен учурлар да болду да. Ошондуктан мен элибизге айтып кетет элем, жок дегенде 3 ай кетет. Бул кайра кабылга келүүсү үчүн өпкөнүнчө. Бул дегени биз азыркы учурда кыш келип атат. Кыштын убагында биз баягы жылуу жерде жүргөнгө аракет кылышыбыз керек, жана жылуу кийингенге аракет кылышыбыз керек. Эгер биз баягы жеңил кийинип алып көчөгө чыга турган болсок, кайра оорушубуз мүмкүн. Андан соң мен айтып кетет элем, бул көпчүлүк мындай айтып атат да, дагы бир маселени айтып кетет элем. Азыр бир аз жакшы болуп чыгып, кайра ооруп калган учурда бейтаптар мынтип айтышып атат. Бул дарыгер мени жакшы дарылабаптыр, ошондуктан кайра күчөп кетти депчи. Бул туура эмес, себеби бул дарыгердин жумушу бул бейтаптын оорусун жеңилдетип, ошо кайра калыбына келгенге мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Андан кийинки кыймыл аракет бул бейтаптын 100% өзүнө байланыштуу. Эгер жакшы болуп кетем дей турган болсо, анда ошол өзүнүн жылуу кармап туруш керек. Демек, реабилитация демек бул эмне? Бул сактануу жана атайын көнүгүүлөр жасоо. Көнүгүүлөр жөнүндө айтып кетпепмин мен. Баягы дыхательный гимнастика деп коюп атат го. Ошолорду көнүгүүлөрдү жасап, туура тамактанып, иммунитетти чыңдап туруу бул ошол реабилитация. Эч кандай нагрузка болбош керек, Болуш керек, бирок бул абдан оор нагрузка, оор жумуш болбош керек. Түшүнүктүү. Укканыңыздарга чоң рахмат. Бизден урматтуу угуучуларыбыз, кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Бул подкаст IWPR-дын Борбордук Азияда жаңы медиалардын жана санарип журналистиканын өнүктүрүү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизоддун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR-дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн.